Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 51 сабак ойлоо жөндөмүн өстүрүү деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Ойлоо жөндөмүн өстүрүү бизге турмушта эң зарыл сапаттардын бири бул ой жүгүртүү болуп саналат. Ал аркылуу биз дүйнөнү таанып билебиз, өз ишмердүүлүгүбүздү уюштурабыз жана эмгектенип жашайбыз. Ойлоо аркылуу ар түрдүү татаал суроолорго жооп таап, турмуштук кыйын шарттардан жол таап чыгабыз. Демек, ойлоо жөндөмдүүлүгүбүздү кичине кезибизден калыптандырып өстүрүүбүз зарыл. Ойлоо жөндөмдүүлүгүн өстүрүү үчүн Айым китеби сиздерге төмөнкүлөрдү сунуш кылат. Кызыгып, угуп, көрүп окуу улуу ойчулдардын ойлоо жөндөмүн үйрөнүү керек. Мисалы Сократ, Омар Хайям, Беруни жана башкалар. Таң калуу, баалоо жана талдоо, суроо коюп жооп издөө, азыркы абалы жана келечегин билүү, ошондой эле эмнеге, кантип, качан деген жана башка суроолорго жооп издөө. Себеп натыйжа, байланыш чынжырын табуу, ой жүгүртүп, далилдеп, корутунду чыгара билүү. Ошондой эле жөнөкөйдөн татаалга, татаалдан жөнөкөйгө, татаал кубулуш окуяларды анализдеп, негизгисин бөлүп, системага сала билүү жана шылтоо менен себепти ажырата билүүңөр керек. Ошондой эле ажыпокту өзгөрүү, өсүүдө динамикалуу деп алып кароо. Бардык нерсени жалпы бир бүтүнгө алып кароо жана айрым бөлүктөрүн да өзүнчө көрө билүү зарыл. Карама каршылык тоскоолдуктарды таап көрө билүү, оң терс таасирди көрө билүү жана көрүп, угуп, сезип ойлоо. Ички сырткы көрүнөр көрүнбөс себеп өбөлгө жана башкаларды көрө билүү. Акыл менен ой кыял тереңине сүңгүп кирип, өтмүшү, бүгүнкү күнү, келечегине ой жүгүртүү. Окуянын өнүгүүсүн алдын ала көрүү, терс жагдай болсо алдын алуу. Ошондой эле айтылып, жазылып көрүнбөсө да сезип байкоо. Масштабтуу ой жүгүртүү, тереңдеп кире билүү. Урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Ар тараптуу алып кароо, мына ушулардын бардыгын үйрөнүп өздөштүрүүңөр керек. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан жолукканча саламатта калгыла.